Бардык санитардык талаптарды сактоо менен 1 декабрдан баштап кала бийлиги кинотеатрлар менен фудкорттордун ишин жандантмакчы. Ошондой эле алар супермаркеттердин күнү-түнү иштөөсүнө уруксат берүүнү пландап жатышат. Экономикалык ишмердүүлүктү калыбына келтирүү максатында ресторандар жана тойканалар үчүн атайын алгоритм иштелип жатат. Бирок бийлик тарабынан жаңы жылдык корпоративдик кечелерди өткөрүүгө тыюу салынды. Саламатсыздарбы? Бул сөз дарыгерде берүүсү. Жана сиздер менен мен Нургүл Абдыразакова. Бул жуманы биз эркектер менен аялдардын организмдеринин өзгөчөлүктөрүнө арнадык. Коронавирус аялдар менен эркектерге кандай таасир этерин билдик. Белгилүү болгондой, коронавирусту оор өткөрүү коркунучу жаш курактан көз каранды. Ошондой эле бейтаптын ден соолугу менен тыгыз байланыштуу. Илимпоздордун айтымында иммундук система сыяктуу биологиялык факторлор дагы чоң ролду ойношу мүмкүн. Мисалы, аялдарда ал күчтүү болот. X хромосомаларында иммунитетке байланыштуу гендер бар жана аялдардын эстроген гормону организмдин иммундук реакциясын башкарууга катышат. Мындан тышкары, вируска каршы Т клеткалар аялдарда көбүрөөк иштейт. Ал эми эркектер арасында COVID-19 оор өткөрүү дал ушул Т клеткасынын начар иштешине байланыштуу. Эркектерде тестостерон гормону жогору болот, аялдарда эстроген гормону жогору болот. Ошол эстроген гормону бул иммунитеттин стимулятору. Иммунитетти жогору көтөргөнгө өбөлгө түзөт. Акыркы бир канча мен макалаларды окуптум европейский. Алар жана тестостерон тескерисинче ошол коронавирус учурунда иммунитетти ылдыйлатат деген маалымат бар экен да. Болгон эле коронавирустун учурунда, башка учурда андай жок. Башка учурда эмес. Ошол именно ошо коронавирус боюнча маалыматты карап чыкканбыз бир сыйра. Анан кийин ошол учурда эркектер ошон үчүн генетикалык деңгээлде да болот. Мисалы үчүн аялдар ооруга көп сезимталы, порог чувствительность деп коет. Алар ооруну көп сезбейт. Бирдей эле эркек менен аял бирдей эле удар алган болсо, эркек көбүрөөк ооруйт, аял кичине чыдамдуураак болот. Алар сабырдуу. Булар жаратылыш ошондой создавать эткен, төрөгөнгө ылайыкташтырып. Анан кийин бирок биздин температурабыз бир аз эле көтөрүлүп калса өлүп калып жаткалабыз. 37,5 чейин чыгып калса эле. Туура, бул эркектин дагы чыдамдуу порогу өтө төмөн болот. Сразу эле мындай температура башталганда эле бизде паника башталат да. Ушул биринчи кезекте бул баягы гормоналдык фактор. Экинчиси бул баягы эволюционный генетика. Эволюционный генетика. Бир нече изилдөөлөр көрсөткөндөй, кант диабети, жүрөк кан тамыр оорулары жана кан басымы жогору адамдар коронавирусту оор өткөрүшү мүмкүн. Адатта аталган көйгөйлөр эркектер арасында көбүрөөк кездешет. Изилдөөлөргө ылайык, эркектер аялдарга караганда инфарктка 15 жыл эрте кезигишет. Вирус бул өтө майда жандык, ар бир органга кире турат. Бул эркектердин эле эмес, бардык биринчи кезекте өпкө, андан кийин мээ, жүрөк, бардык органдар жабыркатат. Ошону менен бирге эркектик репродуктивдик системага да кирет ал вирус. Кан аркылуу барат. Анан кийин жакында изилдөөлөр болгон, ошол эркектин уруктун курамынан ошо коронавирусту таап чыгышкан. Анан кийин бул ошондой болгон, сперманын составында деп коет. Анан ал жанагындай тукумсуздукка кандай таасир тийгизет деген суроо бар. Азырынча бул коронавирус биз үчүн жаңы изилденип келаткан, жаңыдан изилденип келаткан вирус болгонуна байланыштуу так маалымат айтыш кыйын. Бирок жакында эле Россиянын алдыңкы урологдордун бири Аполихиндин статьясын окуп калдык, макаласын. Анда деген ошол 3 айга чейин уруктуктун составында сперматогенез, бул баягы урук жаңыдан пайда болуп бышып жеткичек 3 ай өтөт. 3 айга чейин биз мындай бала пландогонго неме бербейбиз. Пока уруксат колдон келишинче мындай карманып турган жакшы тукум улоо жөндөмүнө таасир тийгизе турган факторду билиш үчүн эң биринчи кезекте бул урук спермограмма деп коет, урук тапшырып көрүш керек. Эгер уруктан андан түздөн-түз вирус көрүнбөйт, бирок урукту качанлык деңгээлде жабыркаганы билинет. Эгер жанагындай жабыркаган уруктуктар көп болсо, анда колдон келишинче бул процессти кичине узарта турганга биз сунуш кылабыз да. Эркек урук системасы бул жумуртка, простата бези, жалпы организм жабыркагандай эле булар дагы жабыркайт. Эгер жумурткалар жабыркай турган болсо, бул тестостерондун деңгээлинин төмөндөшүнө алып келет. Тестостерон деңгээлинин төмөндөшү жыныстык катнашка болгон табити төмөндөйт. Либидо деп коет, орусча айтканда. Ошолор убактылуу гана
төмөндөйт азыркы изилдөө боюнча. Анан бир канча убакыт келип организм калыбына келгенде берки иштеши дагы функциялары дагы кайра калыбына келет. Бир кандайдыр бир мөөнөт өткөндөн кийин 3 ай 6 ай биз жаңадан айтып өтпөдүкпү. Мындай стабилдүү өзгөрүүлөр болбойт. Стабилдүү туруктуу кайтарымсыз необратимый процесс деп коет. Андайларды пока андай маалымат жок. Коронавирустун таасири ар бир органга таасир тийгизет. Анан эгер ал орган ооруп аткан орган болсо 2 эсе көп таасирин тийгизет. Мынакей жакында эле биз практикадан көрбөдүкпү? Жүрөгү оораган бейтаптар коронавирусту көбүнчө немелер көтөрө албай калышты, бейтаптарыбыз. Бул дагы простатадагы бул инфекция бирден бир себептердин бири, көп себептердин бири болуп, ошол инфекция болуп эсептелет. Коронавирус дагы ошол простатанын ремиссияда турган ооруну кайра обострение, кайра күчөшүнө алып келиши мүмкүн да. Кайрадан дарыланыш керекпи? Кайрадан дарыланыш керек болуп калат. Эгер симптомдору күчөй турган болсо, заара кылганы, жыныстык дарамети төмөндөй турган болсо, анда сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүп, андан ары диагноз коюлгандан кийин бул сезгенүүгө чара көрүш керек. Статистикага ылайык COVID-19-га эркектер аялдарга караганда 1,5 эсе көбүрөөк дуушар болушат. Ушул эле көрсөткүч оорудан каза болгондордун арасында да байкалган. Эркектерде коронавирус инфекциясын жугузуу коркунучу аялдарга караганда көбүрөөк. Себеби алардын канында ангиотензинди айландыруучу 2 ферментинин концентрациясы жогору. Аталган ферменттин рецепторлору аркылуу вирус адамдын эпителий клеткасына кирет. Коронавирустук чабуул алардын санына жараша болот. Белгилүү болгондой, бул рецепторлордун саны жаш өткөн сайын көбөйөт. Ал эми тамеки тарткандарда алардын деңгээли кыйла жогору болот. Айрым окумуштуулардын айтымында, эркектер арасындагы жоготуулардын негизги себеби тестостерон болушу мүмкүн. Адистер эркектин негизги жыныс гормону дененин клеткаларына вирустун киришине жардам берет деп түшүндүрүштү. Ошол себептен балким эркектер аялдарга караганда оорудан көбүрөөк каза болушат. Дагы бир фактор эркектердин жашоо образына байланыштуу. Алар спирт ичимдиктерин колдонушуп, тамеки тартышып, пайдасыз тамактарды жешип жана өнөкөт ооруларга көбүрөөк чалдыгышат. Эркектердин репродуктивдик системасы дагы коркунучта. Коронавирустун жеңил түрүн жуктурган эркектерден тарта аутоиммундук ооруларга чалдыгуу коркунучу бар. Ал фертилдүүлүктү төмөндөтүп, ал тургай эркектердин узак мөөнөттүү же орто мөөнөттүү мезгилде тукумсуздугун жаратышы мүмкүн. Бирок коронавирус инфекциясы толугу менен изилдене электигин эске алуу керек. Мындан улам анын таасири өзгөрүп, изилдөөлөр улам жаңы маалыматты бериши мүмкүн. Биринчи кезекте койкада жаткан оорулардын баары, курсактары чыккан, толук болгон немелер, ошолор өтө оор формасы менен коронавирустун. Аларды промпозицияга да жаткыра албайсың да. Ошолор биринчи кезекте ошолор менин биринчи көзүмө урунду да. Ашыкча салмак деген бул эмне? Ашыкча салмак бул жүрөккө биринчи кезекте нагрузка болуп эсептелет. Экинчи кезекте суставка нагрузка болуп эсептелет. Үчүнчүдөн бул жумурткадан чыккан эркек тестостерон майга кетип калса, тестостерон түздөн түз өзүнүн милдетин аткара албай калат. Ошон үчүн ашыкча салмак бул биринчи кезекте коронавирус жугуп калган адамдын эң биринчи душманы деп эсептейм мен. Анткени мен муну статьядан эле окуган жокмун, бул жолкусун мен өз көзүм менен көрдүм. Кандай ашыкча салмак менен ооруган бейтаптар коронавирусту көбүнчөсү көтөрө албай калды биздин. Бирок ошол изилдөөлөр барбы? Эл аралык изилдөөлөр бар. Сөзсүз түрдө ашыкча салмак деген бул аз кыймылдайт деген сөз да. Бул аз кыймылдайт деген сөз анда иммунитети начар деген сөз. Иммунитети начар деген уже бул вируска туруктуулугу аз деген маалымат да. Мынакей биринчиден, экинчиден ашыкча салмак бул деген холестериндин жогорулашы. Бул жүрөк кан тамыр системасы кайра эле. Ашыкча салмак бул сахарный диабетке алып келиши мүмкүн, кесепети. Ушул оорулар биринчи кезекте мишень болуп берет жана коронавируска. Ошондуктан күнүгө салмакты азайтканга ар бир күнү күрөшүшүбүз керек. Ошондой эле эркектерде гормондорго байланыштуу атеросклероздун белгилери көбүрөөк байкалат. COVID-19 патогенезинде тамырлардын ички кабыгынын абалы дагы өтө маанилүү. Коронавирустук инфекциянын фонунда тромбоздун пайда болуусу аялдарга караганда эркектерде кеңири кездешет. Адамдын өмүрүнө коркунуч туудура турган процесс менен биринчи кезекте күрөшүш керек. Бул өпкөнүн жабыркашы же жүрөктүн жабыркашы, ошолор менен. Экинчи кезекте башка суроо, эгер ошол коронавирустан улам иммунитет начарлап кеткен
эркек адам сие албай калса, ошондо бул уже осложнение болуп эсептелет да. Ал учурда сөзсүз түрдө биринчи медициналык жардамдарды көргөзүш керек, зарасын трубка коюп чыгарыш керек. Анан кийин специфический анализдер деген болот. Тиги УЗИ, биринчи кезекте УЗИ тартыш керек. Анан кийин жанагындай инфекцияны жокко чыгарган анализдерди дагы тапшырыш керек. Коронавирустун жүрүшүнө аялдын гормоналдык фону да таасир этет. Кош бойлуулук учурунда аял көбүрөөк корголот деп эсептелет. Адистердин айтымында ушул мезгилде жаратылыш коргоо механизмин түптөйт. Бирок муну менен сактануу чараларынан баш тартса болот дегенди билдирбейт. Кандай болгон күндө дагы кош бойлуу аял аялуу болуп, өзүн тыкыр көзөмөлдөп коркунучтардан коргошу керек. Чаще подвергаются не беременные, чем, например, беременные. Потому что у беременных есть только две группы, которые или легко протекает болезнь, или тяжело болеют, и им применяются реанимационные меры. Да? И, конечно, есть гипотезы, теории, что в женском организме определенную роль играет половой гормон, особенно относительно большее содержание эстрогенов, которые опосредованно как-то действуют на ангиотензин превращающие подобные рецепторы, которые вовлекаются в патогенез коронавирусной инфекции. Когда коронавирусная инфекция проникает через верхние дыхательные пути чаще всего и идет первое взаимодействие с иммунными агентами, иммунными клетками, и, конечно, они запускают весь вот этот каскадный механизм и схемы, кто уже занимается этой наукой или этим отраслью, понимает то, что я говорю, сложный механизм. А когда в период беременности и эти механизмы, наоборот, заторможены, то вирус, конечно, не находит тех, как говорится, компаньонов, партнеров, с которыми нужно вести диалог в отношении развития патологии. Да? И то есть вот эта сторона есть, когда... Это хорошая новость. Да. То есть лимфатическая система спокойно принимает, или иммунная система принимает спокойно агенты, антигены вируса и более-менее реагирует не так сильно, и нету такого запуска порочных кругов. А есть еще другой вариант, конечно, это защитная протекция других компонентов, ну, например, тех же самых половых гормонов, да? Прогестерон, тоже определенной теоретической гипотезой говоримся, что он защищает вот это плохое взаимодействие вирусных антигенов с теми необходимыми рецепторами в органах мишени или в системе. Поэтому у беременных, можно сказать, если произошло заражение коронавирусной инфекцией, она протекает легче. Загадка. Вот интересно. То есть я поэтому говорю, что в общей популяции, если взять беременных, то если встречается с вирусом, большая часть протекает легче. Но если появляется в той ситуации, где, наоборот, иммунная система агрессивная и она перенапряжена сильно, ну, особенно у полненьких женщин, или с сахарным диабетом, или с гипертонией, или с почечными заболеваниями. Гистозы, да, те же самые? Да, ну, гистозы старые называют, сейчас говорят, преэклампсия. Да, преэклампсия, да. То тогда, конечно, когда они встречают такие женщины, такая группа женщин встречает вирус, конечно, у них запускаются очень сложные, трудные и не поддающие иногда коррекции вот эти порочные круги. Эркектерге караганда аялдардын иммундук системасы коронавируска жакшыраак туруштук берип, аны жеңил өткөрөт. Себеби алардын коргоочу белоктору клеткаларга жеңил өтө алат. Бул аялдардын гормондору эстрогендер менен байланышкан. Мындан улам аялдардагы иммундук жооптун минималдуу деңгээлинде пайда болгон антителолор дагы клеткага тезирээк кирип, вирусту клетка ичинде тез арада жок кылышат. Табигат репродуктивдик курактагы аялдарга күчтүү коргонуу мүмкүнчүлүгүн берген. Белгилүү бир мезгилде алардын ден соолугу эркектердикине караганда коопсузураак, анткени аял кош бойлуу болуп, бала эмизе алат. Майлуу ткандардын бөлүштүрүлүшү да аялдар үчүн коопсуз абалда болот. Эркектердин семирөөсү дээрлик курсакка чыгат. Бул зыяндуу деп саналат. Аялдарда болсо май ткандары теринин астына бирдей бөлүштүрүлүп, пайдалуураак болот. Себеби ал сезгенүүнү басууга жөндөмдүү. Бул аялдын бүтүндөй репродуктивдик курагы боюнча эркекке караганда коопсузураак экендигин айгинелейт. Бирок репродуктивдик курактан кийин аялдар белгилүү бир диетаны сакташы керек. Дарыгерге кайрылып, керек болсо гормондук терапиядан өтүүсү дурус. Бул сунуштар аялдардын коронавирус инфекциясын жеңил өтүүсүн шарттайт.
нужно четко определить, что не относится ли к этой опасной группе, да? То есть к группе, когда у тебя может появиться болезнь плаценты, давление, или когда проблема с углеводным обменом. Кстати, тоже вот мы плохо диагностируем гестационный диабет, то есть диабет во время беременности, да? Или во время беременности манифестирует диабет второго типа или первого типа. То есть впервые появляется, да? Да. И, конечно, я рекомендую женщинам, конечно, обращаться в медицинским персоналу к компетентным профессионалам, чтобы не пропустить, поэтому делаются частые визиты, но здесь визиты делаются в онлайн-режиме. То есть сейчас протокол, конечно, рекомендует, чтобы не было контакта, но ВОЗ тоже рекомендует, чтобы вы доверяли, чтобы вас знал хорошо ваш, как сказать, курируемый медработник. Или акушерка, или гинеколог, или семейный доктор. Которые ведут беременность. Да, но они должны четко знать, какие у вас факторы есть, чтобы могли спрогнозировать. У большинства этих факторов риска не бывает, и они нормально донашивают. У большинства этих факторов избыточный вес и так далее, или проблема с конфликтом с плацентой реже бывает. Другое дело, мы говорим все время, информируем, пожалуйста, наблюдайте за собой, если резкое повышение давления, или мало мочи, или отек такой быстро появляется, или головные боли появляются, тогда, коллеги, надо подозревать эту болезнь. То есть независимо от сроков беременности. Да. А вот, например, женщины, у них тоже есть хронические заболевания, они не готовятся к беременности или они не беременны, но у них есть хронические заболевания гинекологического сферы. Конечно, и даже само желание женщины, это ее право, она хочет иметь ребенка, она хочет выполнить эту функцию. И что им нужно делать? Естественно, идеально было бы перед зачатием обследоваться хорошо у медработников в плане того, чтобы действительно найти, какая проблема. Проблема почечная или проблема печеночная есть. У нас даже и варианты печеночной увеличились, когда отказывается печень, и мы не можем делать и пересадку печени, и в результате страдает и мозг и так далее. Поэтому, конечно, до зачатия нужно обследование. Я, конечно, не могу сказать, что это обследование гарантирует вам 100%, что у вас не появится эта болезнь плаценты во время беременности. Но, по крайней мере, она должна проводиться, и она предупредит определенную долю женщин, которые произойдут эти осложнения. Пандемия учурунда адистер үй бүлө пландоонун маанилүүлүгүн белгилешет. Алар оорудан айыккандан кийин кем дегенде 3 ай күтө туруу керек деген организмдин кайра калыбына келүү убактысы менен түшүндүрүшөт. Мында бул учоктогу эне дем алуу жана физикалык көнүгүүлөрүн жасап, дарыгер жазып берген витаминдик терапиядан өтөт. Кош бойлуулукту пландаштырууда дарыгерлердин бардык сунуштарын сактоо зарыл. Төрөт курагынан өткөн аялдар жөнүндө айта турган болсок, дарыгерлер тамактанууга өзгөчө көңүл бурууну сунушташат. Эта группа женщин, она тоже продолжает быть в группе, в зоне риска. Почему? Потому что они и так должны работать над собой в плане, особенно вот когда идет дефицит половых гормонов, дефицит определенных микроэлементов, то вот они в правильном подходе принимают гормональную терапию. Причем гормональная терапия может быть с добавлением нестероидной гормональной терапии или стероидной гормональной терапии. И такие женщины, конечно, уже входят в группу риска, и у них возникает, когда происходит заражение коронавирусной инфекцией, тяжелее, длительнее, хронически действительно. И вот у них, как говорится, хвосты коронавирусной инфекции чаще появляются, да, отдаленные какие-то, долго не уходят, вот даже то же самое депрессия. У большинства женщин формируется метаболический синдром. То есть индекс массы тела превышает, гипертония эпизоды появляются, усваиваемость сахара проблемная, неправильное питание. И плюс еще к этому добавляется опущение, пролапс генитальный, да, или неудержание мочи и так далее. В период пандемии, конечно, я рекомендовал таким женщинам, естественно, держать правильное питание. Уже вот эти предыдущие рекомендации, которые направлены на профилактику метаболического синдрома, они полезны и в отношении даже коронавируса. То есть меньше углеводов, неполезных, больше белков и так далее, и больше, конечно, полезных жиров. И, естественно, активный образ жизни, трудотерапия. Естественно, это где-то кому-то, если надо будет, конечно, в период пандемии трудно, но кому-то, а может быть и надо, срочно требуется пластическая коррекция промежности на более раннем этапе, а не ждать, когда произойдет выпадение матки, да, где радикальнее уже требуется оперативная коррекция. Или, например, когда вот зимний период, это остеопороз, переломы хирургические шейки, да, вот, кстати, климактерических женщин,
то здесь, конечно, дозу пересмотреть гормональной терапии, метод ведения гормональной терапии может быть не таблетированный, а может быть локальный, местный. Но этот квалифицированный специалист должен консультировать. Консультация действительно компетентного профессионала. Эгерде аялдардын организмин калыбына келтирүү жалпы мүнөзгө ээ болсо, эркектер үчүн атайын сунуштар бар. Биринчиден, иммундук системаны чыңдоо үчүн эркектерди суукка чыдамдуу кылыш керек. Мындай кадам организмдин тышкы чөйрөгө туруштук берүүсүн аң сезимдүү жогорулатуу. Бирок бул сизди чугуштуу оорулардан куткарбайт. Эгер кесиптешиңиз сасык тумоо менен ооруп калса, анда сиз дагы жуктуруп аласыз. Бирок сиз ооруну кыйла, жеңил жана тез өткөрөсүз. Адатта контрасттык душ мыкты ыкмалардын бири деп эсептелет. Эркектердин ден соолугу бул биринчиден бул сергек жашоо. Сергек жашоо деген эмне? Убактысы менен кыймылдап туруу, физикалык кардио упражнение деп коебуз. Анан ал упражненияларда көнүгүүлөрдү дагы мындай чектен ашпай, жүрөккө күч келбей тургандай кылып, айрыкча 45 жаштан өткөндөн кийин мейлүүн деп коет, мындай жеңил физикалык упражнениялар жасап туруш керек. Кандай болуш керек? Ал мисалы үчүн универсалдуу упражнение деп эмнени айтабыз? Бул чуркоо, жөө басуу жана сууга сүзүү. Мынакей ошол эң мындай пайдалуу жана мындай кашым көрсөтмөсү жок, баарына туура келе турган, жашына, карысына да карабай туура келе турган көнүгүүлөр деп эсептелет. Күнүгө бир 40 же 60 мүнөттөн жок дегенде штанга, гантель көтөрбөсө дагы жөө басып туруш керек. Экинчиден, тамакты туура тамактаныш керек. Туура убактысы менен. Анан кийин азастан, витамин жана жер жемиштүү тамактарга көбүрөөк көңүл буруш керек. Майлар растительный деп коет, өсүмдүк майына көбүрөөк басым жасалыш керек. Анан кийин мындайча айтканда, полуфабрикат, фастфудтардан алысыраак болгонго аракет кылыш керек. Гамбургер, самсы, хот-дог дегендер. Майлуу самсылар, жанагындай краска, азыр атын атабай эле коюш керек. Эми баарыбыз билебиз, краска кошулган көп ичимдиктер көп азыр. Энергетикалык напитоктор көп. Ошол экинин баары келип отуруп, адамдын кан тамыр системасына, жанагындай семирүүсүнө алып келет. Ошол экинин баары бул эркектердин ден соолугуна зыян келтире турган нерселер. Ошондой эле дарыгерлер бутуңузду жылуу кармоону, баш кийим кийип жүрүүнү, тыгыз отурган ич кийимдерден баш тартууну жана ден соолукка кам көрүүнү сунушташат. Колубузду антисептик менен тазалап же самындап жуу, бет кап режимин жана социалдык аралыкты сактоону улантабыз. Бул сөз дарыгерде берүүсү болду. Өзүңүзгө жана жакындарыңызга сак болуңуз.